саламатсыздарбы? Орус тілін үйреніп баштаған күнден тартып, сүйлөшүп баштаганда кээ бир сөздөргө тилибиз келбей кыйналган учурларыбыз жок эмес. Ошондой учурларды кезиккен себеби бизде акцент бар. Ал акценттен арылуу жолдору жөнүндө бүгүн айтабыз. Жана акценттен арылуунун бирден бир жана оңой жолу бул скороговорки, жаңылмач айтуу. Жаңылмач айтуу биздин тилди көндүрүп, анан акцент менде барбы же жокпу деген суроого жооп, мисалы үчүн азыр бүгүнкү айтылган скороговоркаларды менин артыман кайталаганыңарда эгерде оңой сезилсе, сразу эле тил келип оңой болсо, значит акцент жок. Эгерде артынан кайталаганда кыйналып же тилиңер келбей атканын байкасаңар, значит акцент бар. Акценттен арылууга ашып кетсе 1 ай кетет, көп дегенде. Себеби 1 ай ичинде скороговоркаларды кайталап турган кезде эле уже акценттен толук бойдон арылып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Так, биринчи скороговоркабыз оңой скороговоркадан баштайлы. Пакет под попкорн. Пакет под попкорн. Теперь надо быстро это 3 раза или 5 раз подряд сказать. Пакет под попкорн, пакет под попкорн, пакет под попкорн. Так, еще более-менее чуть сложнее. Вот можно сказать: Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет. Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет. Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет. Ушинтип бат айтканда тилиңер оңой эле келип атабы, значит акцент жок, значит проблема деле жок. Эгерде кыйналып атасыңар, значит акцент бар. Иштеш керек, аракет кылыш керек. Так, дагы бир жөнөкөй скороговоркалардын бири бир: шла Саша по шоссе и сосала сушку. Эми попробуем побыстрее. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Так, еще не менее сложное, вот это тоталга кирпит, но все-таки. Расскажите про покупки, про покупки, про покупочки свои. Попробуем побыстрее. Расскажите про покупки, про покупки, про покупочки свои. Так, ар бир скороговорка определенный бир тамганын айтылуусун машыктырат десек деле болот. Ошон үчүн скороговоркалардын ар бир эгерде кайсыдыр бирөөсүнө тилиңер келбей атса, значит проблема ошол жерде деп, значит ошол скороговорканы көбүрөөк кайталоо керек. Оңой сезилген жана оңой айтылган скороговоркаларды кайталоонун кажети жок. Себеби ал жерде проблеманын өзү жок. Так, тоталдыгы боюнча, допустим, средний болгон скороговорканы кайталап көрөлү. 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. Попробуем побыстрее. 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. Так, бүгүн биз кичине акцентти жоготуу үчүн жана акценттен арылуу үчүн аракеттерди жасап көрдүк.